Assalamu alaikum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün öte damduu, jumşak jana arzan çontoybap kuymaktın birini daярдап көрсөтөм. Siz de kanaldan алыстабай. Sizge kızık bolsa videonun ayağına чейин көрүүнү сунуштаймын. Бул кuymak практикада сыналган куймактардын бири. Керектүү азыктар: жумуртка, un, туз, өсүмдүк майы. Өзгөчө бул куймакты дыйкандарга сунуштаймын. Эгер сизге жакса, каалаган адам бышырып жесе болот. Бул өтө тоюмдуу, курсакты ток кармайт жана күч кубат берет. Алга чейишибизге жумуртканы чагып алабыз. Мен 5 жумуртканы иштеттим. Бир аз туздан салып, жакшылап чалып алабыз. Ар бир жумурткага бир аш кашыктан un салынат. Мен 5 жумуртка салдым, ошондуктан 5 аш кашык унду салып, венчиктин же болбосо вилка кашыктын жардамында сизге кайсы ыңгайлуу болсо ошону менен аралаштырып чыксаңыз болот. Венчиктин жардамында аралаштырсаңыз өтө сылык, бирдей аралашат. Ошондуктан венчиктин жардамында аралаштырып алам. Дайыр аралаштырып алган соң печканы кызытып, өсүмдүк майын мына ушундай көрүнүштө болду. Энди кызыган майга куюп бышырып алабыз. Мына биздин майда кызыды, печканын астын сөзсүз өчүрүп, дайыр аралашмабызды куюп алабыз. Кашыктын жардамында тегиз жайып чыгыңыз, бирдей кылып. Бирдей тегиз жайып чыккан соң печканын астын жандырып, эки бети кызарганча бышырып алабыз. Кааласаңыз сиз аз-аздан салып куюп бышырсаңыз болот. Мен баарын куюп бышырдым. Мына эми кашыктын жардамында бир аз тешип коебуз. Бул жаз мезгили келип, дыйкандар талаа жумуш ишине чыкканда мына ушундай тамак менен тамактанса, күч кубат берип, курсагын ток кармайт. Практика жүзүндө сыналган тамак аштын бири. Эгер видеом жакса, сөзсүз лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Видеодон өзүңүзгө керектүү маалымат алсаңыз, мен абдан кубанычтамын. Эгер каналыма каттала элек болсоңуз, катталып, жанындагы коңгуроочону кагып коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө комментарийга өз пикир оюңузду калтырыңыз.